Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу улуттук оюнубузду сүйүүчү саяпкерлер, балбандар, агалар, инилер, жалпы өзөңгүлөш достор. Бүгүн жараткан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, биз дагы ушул видео кайрылууну туура деп чечтик. Бул видео кайрылууну көргөн ар бир мекендешибиз, улуттук оюнубузга кызыккан өзөңгүлөш досторубуз, ага инилерибиз комментарийден өзүнүн калыс баазын берет деген ниеттебиз. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, 2026 жылдын 26 январында Каныбек ажекебиз тарыхта кала турган өтө чоң той берди. Бул тойду уюштуруп берип, биздин федерациянын судьяларына тапшырды. Ал жерде ошо теки менен федерациянын жетекчиси ошол жерде тойду башкарды, башка калыстар ошол жердеги тартипти карап турду. Мен алар менен мындай капачылыгым жок. Болгону эл өзүнүн баазын берет. Мен айтайын дегеним, ошол тойдогу дрондо тартылган ар бир кадрды менин кесиптешим, ал киши жөнүндө мен жаман сөз айта албайм. Бир мусулман адамдын артынан мен жаман сөз айтышка акым жок. Болгону ошол жерде биздин алапкар оюнубуздун балбандарын кетирген каталарын, кемчиликтерин гана чыгарып көрсөттү. Алар дүйшөмбү күнү барып, Жалал абадка барып, сурагын берип, кызылын алган кызыл алды, сарызы алган сары алды, эскертүү алган эскертүү алып келишти. Эми түгөл таксыр сиз менин кесиптешимсиз. Сизге ушул видеолор жетсе керек, Кудай буйруза. Ошол жердеги болгон окуянын баарын бирдей чагылдырсаңыз, мына ошондо калыстык болот эле. Бир эле биздин алапкар оюнубуздун балбандары ал жерде улак чапкан жок да, ал жерде 7 дубандан бардыгынан келди. Оштон келди, Алайдан келди, Жалал абадтан келди, Бишкектен келди, ошол эле кошуна мамлекеттерден келди. Ошол балбандардын да кетирген каталарын көрсөтүп, каналдарыңызга чыгарсаңыз, мына ошондо калыстык болот эле. Бул калыстыкты, адилеттүүлүктү айтам деп, канчалагандары менин артыман итке окшоп сайрап жүрөт. Ушу калыстыгыман, адилеттүүлүктү айтам деп, канчалаганы менин достугуман кетти. Мени менен дос болуп жүрөт эле, достугуман кетти. Канчалаганы мага дос болуп атат ушул калыстыкты айтабыз деп жүрүп. Ошондуктан калыстык кылабыз дей турган болсок, анда баарын бирдей чыгарсаңыз жакшы болот эле. Бул жерде азыр биздин алапкар оюнубуздан 3 эле балбанга кызыл карточка бериптир. Куба балбанга, Ильяс балбанга, Акылбек балбанга. Башка балбандар ал жерде жок беле? Башка жактан келген балбандар ал ишти кылбадыбы? Мына ошолорду да калыс чагылдырып берсеңиз, ошолорго да ошо сарызын берип, кызылын берип, эскертүүн берсе, мына ошондо туура болмок. Бул видео кайрылууларды бизге чейин да башка бирөөлөр чыгып сүйлөсө болот эле. Федерациянын жетекчиси ошо теки дагы чыгып, биздин балбандардын тарабын талашып, калыс сөзүн айтса болот эле, бирок алар чекеде карап турат. Мен ушу калыстык үчүн, адилеттүүлүк үчүн баарына жаман көрүнүп келем. Ошон үчүн чыгып айтып атам, туугандар. Урматтуу түгөл таксыр, сизден сураныч. Ошол жердеги бардык ката кемчиликтерди бир эле биздин балбандар кетирген жок. Башкалар да кетирди. Аларды дагы көрсөтүп чакыртырып, аларга дагы кызылын, сарызын бердириңиз. Мына ошондо калыстык болот. Мен ушуну айтайын деп чыктым, туугандар. Комментарийден өзүңөрдүн ой пикириңерди калтыразыңар.